Баткен шаарындагы ишемби күнкү унаа атыгынын жоюу максатында Өрүк базар шаар четине жылдырылды. Биримдик деп аталган базар Баткен мэриясы тарабынан курулуп, учурда толук шарттар түзүлө элек. Сатуучулар болсо соода кылганга мүмкүнчүлүк жок. Ага кошо эле шаарга тескери болуп калды деген нараазычылыктарын билдиришүүдө. Бул бүгүн биринчи базар, ошуда калса 1-2 базардын ичинде биз мында да шартты күндөн күнгө ар базарда жакшы жагын кылууга аракет кыла беребиз да. Кылып туруп. Азыр эми биринчи базар. Азыр дагы биз кичине кай жерге эмне куруш керек, кай жерге машина токтотуш керек, ошону азыр билип алдык. Эмки базарда дагы ошолорда жоюуга, бүгүнкү кылган кыйынчылыктарды жоюуга эмки базар биз аракет кыла беребиз. Бүгүнкү күндө жаңы ачылган базар ишке кирип, өткөн ишемби күнү алгачкы жолу соода жүрдү. Базар кала сыртында жайгашкан үчүн соода солгон. Алармандар дайымкыдан 2 эсе аз деп сатуучулар даттанышат. Ошол эле учурда базардын алыстыгы элге кыйынчылык жаратып жатыптыр. Узак ойта карточка пиязыбызды бар, жолубузду жайлык алат элек беттен мына бирге жетсең бирге жетпейсиң. Ошондой. Көчтө бардыгын, мына саар менен кофе ичип элдер жеңил оокат эле, жакшы эле ол жок. Бар жок эле жок да кыскасы. Мына жарым соода оякта. Күрүч карточка пияз алам десең, ояка жүгүрүшүң керек. Айрым тургундар шаардан алыс болсо да ыңгайлуулук түзүп беришсе, шаардагы башаламандыктан кутулуп, базарда соода жүргүзө бермекпиз дейт. Ой өзү эле ушу шарт түзүлсө болду. Керек, навес кылыш керек. Шарты жок да, ичинде неме болуп жатат. Ойты карточка пияз жок. Кегизде ичинде Шеле жок. цемент турса боло берет. Жаңы ачылган базардын аянты 65 сотукты түзүп, атайын унаа токтотуучу жайларда каралат. Азыркы ыңгайсыздыктар жоюлуп, эл үчүн толук шарттарды түзүп берүү көздөлүүдө. Алдыда шаардын борборундагы базардын айланасындагы соода түйүндөрү да бул жака көчүрүлүү жагы пландалган. Общий базарга 15 гектар жер Агылташ станциясынын арагынан 15 гектар жерге трансформацияга берилди. Эртең мамлекеттик правительстводон бая трансформация болуп келгенден кийин генплан түзүлгөн. Эгер дагы бир неме кылсаңар, алып келип көрсөтсөңөр, алып келип көрсөтөбүз, генплан даяр. Трансформация болгондон кийин ошол жака мал базар, машина базар, строительный базар, курулуш базары, бардык базардын түрлөрү менен ошол жака чыгат. Гостиницалары менен, парковкалары менен, скалаттары менен ошол жака чыга турган отдельный бар жого заман боло турган базарды курган атабыз Кудай буйрса. Борбордук көчөлөрдү тазалоо, шаар көркү жана кала тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жүрүп жатат. Бул боюнча жергиликтүү бийлик атайын иш пландарын иштеп чыккан. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Жалил уулу, Ынтымак.